Атам бар бийик асманым, атам бар күлүк чапканым, ааламды ушул кыдырып, атамдай бийик таппадым. Жамандыкты жашырганда бир тууган, жакшылыкты ашырганда бир тууган, жараткандан бир боорума болсун деп, жакшы күндү чакырганда бир тууган демекчи. Бүгүнкү куттуктоолорубуз өзгөчө куттуктоо, себеби бир үйдөн эки инсанды куттуктоо бизге дагы насип кылып турат. Мына ушул сыңарындай кезектеги куттуктообуз Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Ноғардан айылынын тургуну 3 февраль өзүнүн 64 жаш куутман курагын белгилеп жаткан атабыз Акботоев Абсаттарга жана ошондой эле 3 февраль өзүнүн 25 жаш куутман курагын белгилеп жаткан сиңдибиз Гүлкайырга арналмакчы. Урматтуу ушул күндүн эң башкы себепкерлери болгон Абсаттар ата жана ошондой эле Гүлкайыр айым. Сиздерди бүгүнкү туулган күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым бир туугандарыңыздардын, уул кыздарыңыздардын бактына бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бул жашоодон эч качан жамандык көрбөй, дайыма бактылуу, шаттуу күндөрдүн үстүндө жүрө бериңиздер. Ушул куттуктоону биздин куттуктоо каналыбыздын атынан жана ошондой эле жалпы жакындарыңыздардын атынан чын жүрөктөн кабыл алып коюңуздар. Бекем туруп, колдорумдан кармаган, бийиктикке улам сүрөп чардаган, атам барда мен тоолордон бийикмин, адал иштеп ак эмгегин арнаган. Кыйын күндө кулатпаган мунарам, өзүң менен үзүлгөндү уланам. Бир туугандык асылдыкты сездирген, сиңдим болуп калганыңа кубанам. Ардактуу биздин атакебиз жана сүйүктүү сиңдибиз. Сиздерди бүгүнкү туулган күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Силер биздин дүйнөдөгү эң асыл жана эң кымбат адамыбызсыздар. Ар дайым биздин бактыбызга бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздерди чын жүрөктөн жакшы көрөбүз деп, туулган күнү менен куттукташкан уул кыздары жана бир туугандары. Ата, мен сизди жакшы көрөм. Апам менен көп жашаңыз, тууган күнүңүз менен.